Азаматова Акмарал Азаматовна, Нарын облусунун Жүндүбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби. Жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку бал алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн арасынан Кочкор районундагы Нинакан Жүндүбаев атындагы орто мектебинин Акмарал Азаматова 232 упай, Нарын шаарынан Муратбек Субакожоев атындагы лицейдин бүтүрүүчүсү Эмир Азамат 228 упай алып, жакында эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин колунан алтын сертификаттын ээси болушту. Алардын бул ийгилиги тынымсыз билим алуу эмгектин аркасындагы жаралган жетишкендик. 10-класстын аягынан баштап жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып баштадым. Күнүгө 2 же 3 сааттан математика жана орус тили сабагынан окуп, билим деңгээлимди көтөрүп жаттым. Тил экиге бөлүнөт. Бул грамматикадан берилет жана логика боюнча да, жана окуп түшүнүүсү бар. Буларды жогору балдарды алганга мисалы неме керек? Китептерди көп окуш керек. Адабий китептерди же ар кандай научный журналдарды, илимий иштерди, адабий китептерди жана өзүңдүн сөз байлыгыңды абдан кеңейтиш керек, анткени аналогия частында бөлүгүндө абдан көп оор сөздөр келет, илимий терминдер келет, адабий терминдер келет, сен билбеген сөздөр келет жана ар кандай профессиональный жаргонизмдер келиши мүмкүн. Ошондуктан сөз байлыгында абдан самый высокий балл. Таасирдүү жыйынтыкка ээ болгон дагы бир бүтүрүүчү Медина Сыдыкбаева. Ал Валерий Чкалов атындагы жалпы орто билим берүүчү мектепти артыкчылык менен аяктап, жалпы республикалык тестирлөөдөн 217 упай топтоду. Ал дагы президенттин сыймыгы ардак грамотасынын ээси болду. Бул жыйынтыкка жетишиме мен баягы башталгыч класстан бери алган билимим бардыгы жардам берди. Башынан бери эле окуп, ошого талпынып, мен ушундай жыйынтыкка жетишим керек деп аракет кылып окуп жүргөм. Башка предметный сабактардан дагы даярдандым. Өзүм математика сабагынан олимпиадага катышып жүргөнгө математикадан кыйналган жокмун. Тарых сабагынан кичине даярдандым, бирок башынан бери алып келаткан билимдерим чоң жардамын берди. 2024-2025 окуу жылы үчүн Нарын шаары боюнча жалпы республикалык тестирлөөгө 497 бүтүрүүчүнүн ичинен 478 катышып, жалпы ийгилик 75%. түздү. Бул көрсөткүч билим сапатын жогорулаганын жана мектептерде даярдыктын жүрүп жатканын айгинелейт деген пикирде агартуучулар. Былтыркы жылга салыштырмалуу былтыр жалпы республикалык тесттен 69,87% болсо, быйыл 75,1% түздү да. Анан бул жетишкендиктерге бизде ушул окуучуларыбызды ШПНОдон, ЦЕКОМдон, СОМодон, ошондой эле биздин Салымбек университетине алып барып балдарды. Ошо балдарды даярдап, ошо тесттерден өткөрүп, эң жогорку бал алган окуучуларды кайрадан окуттук да. 2024-2025 окуу жылы үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары Нарын облусунда ортодон жогорку деңгээлге чыкты. Жалпыга чыккан окуучулардын 75%, 110дон жогору бал алып, бул республикадагы эң жогорку сапаттуу көрсөткүчтөрдүн катарына кире алды. Жумгал району 65% билим сапаты менен эң акыркы орунда калды. Бул аймакта жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу деңгээлин жакшыртуу, мугалимдерди колдоо жана окуучуларды шыктандыруу маселеси курч турат. Негизинде жылдан жылга бул бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери абдан жакшы түшүнүп кирип калды. Себеби даярдоо курстарынын атайын убактыларын бөлүп, даярдоо курстарынан да окутушту, ар кандай частный борборлорго барып окутушту. Ошо тынымсыз күч менен баардык эмгектин артында ушундай жыйынтыкты алып отурат. Нарын обласы быйыл республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде Бишкек шаарынан кийинки экинчи орундабыз, 72% көрсөткүчтө. Алтын сертификат, ардак грамота алган окуучулар үзүрлүү эмгек менен тынымсыз изденүүнүн жыйынтыгы экенин көрсөтүп турушат. Эми бул ийгиликтер өрнөк болуп, облустагы билим сапатын андан ары жакшыртууга дем берет деген үмүт бар дешет агартуучулар. Наргиза Жумадел кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.